палатадан да көтөрүп, жазуу түрүндө премьер-министрдин атыга да кат менен кайрылгамда, мына Ырыштан кайтпас постудан биздин ошол жака түшкөн кыздарыбыз, келиндерибиз атасы каза болуп, энеси каза болуп, ушу ысык суук мааракеге келе албай атат. Өткөзбөй атат. Барып достуктан өткүлө деп 230 километр бошко барып, 230 километр, 500 километр бастырып темселетип атат бизди. Ушуга бир чечип берсеңер. Себеби ал жерде бир эле Өзбекстандык пост эмес, ошол жерде Кыргызстандын дагы посту бар. Өзбекстандыкы, Кыргызстандыкы турат. Ошол жерден кыргыздар бир 300, 400, 500 миңге жетпеген кыргыз өтө албаган посттон күнүгө 45 миң калкы бар соктун өзбектөрү өтүп чыгып турат. Ушуну эл менден талап кылып атат. Кыргызстанда мамлекеттүүлүк барбы, бийлик барбы? 45 миң Өзбекстандын жараны өткөн жерден 1000 кыргызды өткөзө албаган бийлик кандай бийлик деп атат? Ушуну чечип бериңиздер деп мен кайрылгам. Мага кат келди. Тиленов, командующий погранслужбанын атынан, тиги премьер-министр ошого сунуштаган экен, тапшырма берип. Анын атынан кат келди да, ушинтип жаап коюп, өткөзбөй атат биздикилерди деген неме. Аны өткөзбөй атканын билем деп аны тиги парламенттен да айттым. 2 августта мен президентте атайы жазылып, 1,5 ай дегенде мен президентке кирдим. Өткөндө июлда, августта келип жолугушуп кеттим эле, 10 күн жүрүп кеттим ошол жерде. Кайсы жерге барбайм? Мына Дара зонага барбаймбы, Самаркандке барбаймбы, Төрткүл жакка барбаймбы? Бүт жерлерде ушу маселе айтылып атты да, граница маселеси. Анан президентке кирип, президенттен 45 мүнөт сүйлөштүк. Кеңири отуруп сүйлөштүк. Ошол жерде ушу маселени айттым. Эл менден эл өкүлү катары талап кылып атат. Мамлекеттик функциясын аткарсын. Анда же өзбектер да өтпөсүн дагы, өзбектер дагы ошо Оштон бары өтүп келсин деген маселени мага коюп атат. Ушуну чечип бериңиз десем, ал кишинин айткан сөзү ушу болду. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын армиясын билесиң ал акыбалын. Өзбекстандын ал акыбалын билесиң деди. Эгерде чындап согуш боло турган болсо, бир күндө түштүктү толугу менен алып коет. Анан элер силер түшүнгүлө. Ушу Каримовам вечно жашабаса керек, 3-4 жылда өлсө керек, өлсө анан чечебиз деген сөздү айтты да. Мун мен не дегим келип атат? Ошол жерде Бүргөндүдө мына мен 1 жылдан бери көтөрүп атам. Эмне үчүн кышта, кычыраган кышта биздикилер 13 миң сомдон көмүр алып жагып атса, бизден чыккан нефт менен, бизден чыккан газды өзбектөр бекер алып чыгып кетип атат. Муну албайбызбы деп мына 2 жылдан бери чыркырап келатам. Ушу маселени дагы айттым. Мына биз токтомдорду кабыл алып атабыз. 1 эмес 3 токтомду кабыл алдык, өткөзүп алгыла деп анан бүгүнкү күндө өзбектөр ошол жерге танковый дивизиясын алып келип, бир топ 50-60 танкасын койгон деген маалымат келди бизгечи. Ушундай кооптонуу болуп атат. Танкаларын алып келип атат экен. Мына бужумда мотострелковый батальонубуз бар, ошол жерде бир 5-6 БТРибиз бар. Ошо БТРлерден бир 4-өн апарып ошол жерге коюбуз. Газпромдо болгону 6 пограничник солдаттарыбыз турат. Ошо кичине неме болуп поддержка болуп турсун, дам болуп. Ошол жерге застава коюм, бир 30-40 солдатты апарып коюм. Себеби эртең басып кирип келе турган болсо, муну чыгарыш только согуш жолу менен болот. Ушуну кылып койбойсузбу десем, ал дагы түшүнбөдү да, сөздүн ачыгы түшүнбөдү. 45 мүнөт авсын айтыш болду көздүкүчү. Мына жолдо бүгүнкү күндө контрабанда деп туруп бардыгы чыгып алды. Ушул кичине ала формасы бар, же кызыл удостоверениясы бар, экология болобу, гаиси болобу, башкасы болобу. Баалар 1,5 эсе кымбаттап кетти. Бишкекке караганда 1,5 эсе. 100 сом турган нерсе бизде 150 сом. Жумушчу орундар жок. Элибиз кыйналып атат. Жолдо болсо ушундай баары чыгып алып, акча ала бергенден баалар ham кымбаттап кетип атат. Продуктабыз барбы, башкасы барбы, баары кымбат келип атат. Анан өткөндө 1-2 айылдардан бизге чыкты да, милициялар айылдарда подворовой обход жасап, Өзбекстандан келген усталарыбызды жайда 1000 сомдон алып коюп берип атат, болбосо ровуду, говудуга чейин алып келип 10 000 сомго чейин акча талап кылып атат. Мындай органдардын бизге кереги жок деп катуу айткан эле, аны да айттым. Эл ушундай наразы болуп атат. Мына контрабанда деп бензинди айтып атасыңар, ошо баягы уюшулган кылмышкерлер менен орг преступность, баягы бандиттер, рэкетерлер деп айтпайбызбы? Анан чиновниктер
кеңири жасап атат. Бүгүнкү күндө эми жасап атат. А бул койгон милиционерлерин башка органдарын элди кыйнап атат. Ошого эгерде коррупционерлерди кармабаса, баягы организованный преступность баягы 5-6тадан хованы коюп алып, бензин ташыгандарды кармай албаса, анда чыгарып эле кеткилечи, ошо Ошто Бишкекте эле кармай бергилечи органдарды, элди кыйнабагылачы деген каттуу ачуу сөздөрдү айттык. Өтө ачуу келип, 2-3 жолу туруп неме кылды.